Москве. Гендерди кескен суроолорго кенен жооптор. Ишкерлер же айрыкча тигүү тармагында. Путиндин мамлекеттик сапар алкагында мигранттар көтөргөн көйгөйлөр кандайча чечилүүдө? Это тема, которая находится на повестке дня постоянно. Жетишилген келишимдердин жемиши качан? Үчүнчү тараптын груздарын жибере аткан турбайбы мисалы үчүн. 2 күн бою 5 лидердин башын бириктирип, маанилүү жыйынга чогулткан ынтымак ордо. Секунд сайын өзгөрүп жаткан глобалдык саясатта өнөктөш өлкөлөр эмнеге көңүл буруусу кажет? Кибербезопасность. Тыгыз графикте иш алып барган президенттин командасы 2 маанилүү иш-чараны кандайча өткөздү? Сөз башынан болсун. Бул күндөрү Бишкек жогорку даражалуу конокту тосуп алууга тыкыр даярдык көрүүдө. Ал эми россиялык журналисттер буга чейинки Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген лидерлерди Бишкек кандай тосуп алганын интернеттен карап кайталап жатышат. Ал эле эмес алар үчүн орусча обон созгон кыргыз кыздарынын булбулдай үнү да кызык болду. Ардак Карол, этно кийинген баатырлар бири-бирин толуктап. Кызыл килем жалтырап, саамга телефон тиктегендер. Кызыктуу фондо селфи кылган сулуулар. Көз ирмемге куш уйку салгандар токтоп. Манас аба майданында Владимир Путинди тосуп алуу жөрөлгөсү башталды. Түбөлүк достук, сайыздаштык, бекем өнөктөштүк. Эки өлкөнүн мына ушундай келишимге келгенине туп-туура 25 жыл болду. Бул символикалык датага утурлай Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип отурат. Азыр болсо биз эки өлкө башчыларынын Кыргыздын жашоо философиясын камтыган кыскача көрүнүшүнө күбө болуп жатканын көрүп жатабыз. Эми болсо алдыда эки өлкөнүн саясий соода экономикалык кызматташтыгы кандайча тереңдейт, ушул сапарда белгилүү болот. Мындан аркы сапар жеңиш аятында болот. Биргеликте жөнөштү. Эске салсак, буга чейин 2023-жылы Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен келип кеткен болчу. Азыр болсо ынтымак ордонун алдында эки мамлекет лидерлери делегациялар менен таанышып жатышат. Лидерлер саламдашуу аземинен жана биргелешип сүрөткө түшкөндөн кийин сүйлөшүү залына бет алышты. Иштин кызыгы эми башталат. Анын алдында Путин өз министринин туулган күнүн да унутпаптыр. Түбөлүк достукка умтулган тараптар эки өлкөнүн алака катышын талкуулоого даяр. 1-1-1. Лидерлердин тарыхый жолугушуусунда президент Садыр Жапаров жана Владимир Путин эки өлкө ортосундагы стратегиялык мамилелердин жаңы багыттарын аныкташты. Эки тарап өз ара ишенимдин деңгээли буга чейин болуп көрбөгөндөй жогору экенин белгилешти. Уважаемый Владимир Владимирович, двусторонняя повестка постоянно расширяется, наполняясь новыми проектами и инициативами, что подтверждает позитивную динамику нашего сотрудничества.
Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Кыргызстана, а интеграция в рамках Евразийского экономического союза открывает новые горизонты для кооперации, инноваций и инвестиций. Учурда Кыргызстандагы россиялык инвестициянын көлөмү өсүп, Россия өлкөнүн алдыңкы экономикалык өнөктөшү бойдон калып жатканы жолугушуунун өзөгү болду. Мы с удовлетворением констатируем, что республика под вашим руководством является стабильным, надежным партнером с внутриполитической точки зрения. И это одно из основных условий для дальнейшего развития наших двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей. Вы сказали о инвестициях российских. Да, действительно, они тоже растут, достигли уже почти $2 миллиардов. В республике действует 1,7 тысячи предприятий с российским участием. Жогорку деңгээлдеги жолугушуунун жыйынтыгында эки өлкөнүн ведомстволору бардык тармактар боюнча кызматташтыктын абалы, келечеги тууралуу өз баяндамаларын сунуштады. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1000 союзунун ашуун Россиянын катышуусундагы компаниялар иштеп келет. Бул болсо Кыргызстан менен Россиянын соода-экономикалык байланышы тереңдеп жаткан белгиси деп айтсак болот. Ошондой эле соңку 6 айда эле Россиядан түз келген инвестициялардын көлөмү 110 миллион АКШ долларынан ашат. Эми болсо эки тараптуу кенен форматтагы жолугушуулар массалык маалымат каражаттарынын катышуусуз уланмай болду. Кыргызстан менен Россия өз ара сооданын көлөмүн жакынкы жылдары $5 миллиард мерчендеп мерчендеп жатат. Анткени соңку 6 айда эле Россиянын түз инвестициялары 110 миллион АКШ долларын түздү. Ал эми орто жолдо жаралган ар кандай тоскоолдуктарды жоюуда ыкчам иштер жүрүп жатат. Маселен, тигүү тармагында жаралган көйгөйлөр жакынкы убакта чечилет. Данияр Жолдошевич, азыр көп ишкерлер айрыкча тигүү тармагында көп тигүү цехтери жабылып атат. Россия менен ушул маселе чечилсе болот эле деген дагы көйгөйлөрдү соц тармактардан айтып келатышат да. Ушул маселе боюнча бир бүтүнгө келдиңиздерби? Бизге түздөн түз тапшырма берилген. Азыркы күндө бул маселе буюрса чечиле турган. Биздин ички өндүрүүчүлөрдүн жана тигүү цехтердин маселесин киргизип бардык маселелерди тапшырма берилген. Үстүнө иштейбиз. Маселе талкууланды. Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапар алкагында миграция чөйрөсү да талкууланды. Учурда Россиянын аймагында мекендештердин мыйзамдуу түрдө болушун камсыз кылууга, аларга татыктуу эмгек шарттарын жана каралган социалдык кепилдиктерди берүүгө эки тарап тең кызыктар экени расталды. В России работает свыше полумиллиона граждан Кыргызстана. И вот вопрос, какие реальные шаги Москва готова предпринять в упрощении миграционных условий и защите их прав? Процесс упорядочения пребывания на территории России мигрантов – это тема, которая находится на повестке дня постоянно, и в том числе на повестке дня наших двусторонних отношений. Вчера было специальное выступление министра внутренних дел России в ходе переговоров о расширенном составе российско-кыргызских. Россия делает все возможное, все необходимое для того, чтобы с одной стороны обеспечить основные принципы ЕАЭС, членами кои мы являемся вместе, а с другой стороны, конечно, упорядочить пребывание трудовых мигрантов, в том числе и из Кыргызстана, а главное сделать там, чтобы им было легко выполнять все законные требования. Есть ситуация, когда в чем-то мы не нарабатываем, и вот сейчас вместе работаем, собственно, добрые и конструктивные отношения, которые у нас есть, они дают возможность эту проблему решать. Да, проблема есть, но не нужно ее преувеличивать, и здесь просто с обеих сторон нужно приложить усилия. Алатоо пресс борборунда жүздөгөн медиа каражат өкүлдөрү чыдамсыздык менен эки лидерди күтүп жатат. Ошентип кыргыз-орус саясдаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелеринин бекемдиги тереңдеп, бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду.
Кыргызстан менен Россия энергетика, билим берүү, саламаттыкты сактоо жаатында тыгыз кызматташып келүүдө, ал эми экономикалык кызматташтыкта буга чейин жаралып келген суроолорго да чекит коюлуп, эки тараптуу жолугушуулардын жыйынтыгы жемиштүү болду. Социалдык тармактарда жазып аткандар, ишкерлер дагы ошо айрыкча ошо эки суроого басым жасашты да, бул Кыргызстандын жана тигүү өнөр жайындагы маселелер, анан жана жүк ташыгандар боюнча ушу чек арадагы маселелер чечилсе жакшы болмок деп. Бир ушул боюнча бир бүтүнгө келдиңиздерби? Көчө атайын жанагы жолугуш сүйлөшүүнүн убагында ар бир министрлер чыгып, баягы өзлөрүнүн иштери боюнча доклад бердик. Биринчиден, бул биздин текис швейниктер тиккен товарларга эч кандай ограничение жок, алар өтүп атышат. Кээ бир баягы жана груз ташыган анан кээ бир компаниялар жанагы үчүнчү тараптын груздарын жиберип атканын турбайбы, мисалы үчүн башка жактан, Турциядан келген, Кытайдан келген, ошолорду аралаштырып жибергендиктен кээ бир транспортный средстволорду токтотуп текшерип атышат да. Алар айтышты, эгерде түз Кыргызстандын экспортный продукциясы болсо, вообще эч кандай ограничение жок, кире берсин. Маселе жок. Да. Жогорку деңгээлдеги визит болуп атканда бардык маселелер каралат да. Эмне маселелер чечилбей атса, көйгөйлөр чечилбей атса, аны ачык сүйлөштүк. Анан кандай чечиш керек экен сунуштарын бердик. Менин оюмча, бул жогорку деңгээлдеги сүйлөштөн кийин азыр дагы көптөгөн иштер алдыга жылат. Негизинен көз караштар бир, мындай жакын бололу, партнер бололу, чогуу иштешели. Анан негизинен ошо сиздерде да бизде да стабилдүүлүк болсун. Анан кызматташууга көп көңүл буралы деп сүйлөштүк. Аларча мамлекеттик резиденциясы ЖККга мүчө мамлекеттердин лидерлерине арналган бейформал маданий программа. Мрамор чатырдын алдында кыдырата боз үйлөр тигилип, ар улутка таандык жасалгалар, лидерлерге Кыргыздын улуттук аспаптары белекке берилип, Владимир Путин белекке ыйгарылган комузду чертип көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Жыйырма 7 ноябрь Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында Бишкек шаарында өтүп жаткан Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны башталды. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна төрагалык кылган Кыргызстандын мезгили аяктап жатат. Бул аралыкта Кыргызстан уюмдун аскердик техникалык, ошондой эле аскердик экономикалык жактан өнүгүшүнө да бир олуттуу салымдарды кошту десек жаңылышпайбыз. Ал эми коопсуздук тармагында болсо 10га жакын ар кандай тактикалык машыгууларды өткөрүүгө дагы жетишти. Азыр болсо биз лидерлердин тар чөйрөдө сүйлөшүүлөргө кирип бара жатканына күбө болуп жатабыз. ЖККнын кезектеги өткөн жолугушуусунда регионалдык жана глобалдык коопсуздуктун маанилүү маселелери талкууланып, мүчө мамлекеттер ортосунда толук өз ара түшүнүшүү камсыз болду. По всем пунктам повестки дня сессии было достигнуто взаимопонимание. В межсессионный период предприняты конкретные шаги по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности. Активно велась работа по укреплению международного авторитета нашей организации и расширению внешнеполитической координации. Были реализованы практические меры в сфере военного, военно-экономического и военно-технического сотрудничества. Проведен ряд крупных учений, включая совместные маневры коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ взаимодействие 2025. Жыйында коопсуздук багытындагы биргелешкен аракеттер өзүн толук аткарганы белгиленип, мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн өз ара шайкештиги жогорулаганы баса айтылды. Ошондой эле терроризм жана экстремизмге каршы күрөштө маалыматтык коммуникациялык чөйрөдө биргелешкен ыкчам аракеттерди күчөтмөй болду. Продолжалось оперативное взаимодействие компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам выявления, предупреждения и пресечения
использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистических целях. В целом можно отметить, что запланированные мероприятия организации на 2025 год выполнены успешно. Мындан ары ЖКК коопсуздук багытын күчөтүү сөз арыл. Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко жамааттык коопсуздук келишими уюму заманбап чакырыктарга жооп берүү үчүн кибер коопсуздук жаатында кызматташууну күчөтүүгө тийиш экенин белгиледи. ОДКБ надо адаптировать к этой системе, в этой системе координат. И нам надо активизировать, как ни странно, именно военную составляющую. Появляются угрозы в плане кибербезопасности, искусственного интеллекта. Здесь надо вместе работать, потому что проблема огромная. Многие занимаются этим, особенно китайские наши друзья. Где-то надо учиться и объединять усилия. Вот эти вот главные направления, о которых я говорил на закрытой части, нам надо в этом усиливаться. Ошентип өлкө лидерлери жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын 2026 жылдын 11 ноябрында Россия Федерациясында өткөрүүнү макулдашышты. ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель. Общая ответственность». Ал эми 2026 жылдан тартып ЖККнун башкы катчылыгын кыргыз дипломаты Талатбек Масадыков ээлейт. Уюмдун ишмердигин жакшыртууга Масадыковдун тажрыйбасы бай. Талатбек Масадыков Биркен Улуттар уюмунун системасында 15 жылдан ашык иштеген. Өзү Москвадан ошол эл аралык мамилелер боюнча институттун бүтүрүүчүсү. Биз Кыргызстандын өкүлүн мындай эң жакшы даярдыгы бар профессиональный дипломат өкүлүбүздү ошол жака башкы катчы катары сунуштадык. Бул биздин сунушубуз бардык өлкөлөр тарабынан бардык мамлекет башчылары биздин талапкерибизди бир добуштан колдоп беришти. Биз азыр 1 жылдан бери ушу ОДКБга төрагалык кылдык. Азыр мен министрлер, тышкы иштер министрлер, кургоо министрлеринин жана коопсуздук кеңешчилеринин атайын кеңешин өткөрдүм. Бардыгы тең ошо кыргыз тараптын 1 жылдык төрагалыгына абдан чоң жакшы баа беришти. Анткени 1 жылдын ичинде биз көптөгөн иш-чараларды өткөрдүк. Андан тышкары биздин региондо стабилдүүлүк болду. ОДКБ өзүнүн ишин так аткарды. Анан азыр биз төрагалыкты Россия тарапка берип атабыз. Муну эми 1 жыл аркы жылы ошо Россия тарап өзүнүн төрагалыгын кылат. Ноябрь президент Садыр Жапаров Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнү өз добушун берди. Мамлекет башчысы жубайы Айгүл Жапарова менен биргеликте Бишкектеги номер 1046 шайлоо участогуна келип, номер 26 Ленин 1 мандаттуу округу боюнча добуш берди. Добуш берүү процедурасы толугу менен автоматташтырылган шартта өттү. Президент шайлоо процесси мурда болуп келген адам факторунун кийгилишүүсүн жокко чыгара турганын белгилеп, буга чейин ар кандай башаламандыкка себепчи болуп келген шайлоо системасы түп тамыры менен өзгөргөнүн айтты. Переворот болгон болсо, үчөө тең ошо шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Же болбосо президенттик, же болбосо парламенттик шайлоонун кесепеттеринен келип чыккан. Ошондуктан биз болушунча автоматташтырып, адам факторун мындан ары аралаштырбаганга толук аракетибизди жумшадык, мындан ары дагы жумшайбыз. Бардык шайлоолор, мейли мындан ары парламенттик шайлоо болобу, жергиликтүү шайлоо болобу, Кудай буйрса кийинки жылы президенттик шайлоо келип атат. Ал шайлоодо дагы мындан дагы жакшы шарттарды түзүп берип, адам фактору аралашпагандай кылып, келечекте Кудай буйрса түбөлүк деп айтсам да болот, шайлоодон чыр чыкпагандай кылып биз бардыгын жасайбыз. Мамлекет башчысы ар бир добуш өлкөнүн келечегине түздөн түз таасир этерин билдирди. Эске салсак, Кыргызстандын жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашыруу үчүн өлкө тышында 100гө жакын, анын ичинде Америка Кошмо Штаттарында, Россияда, Казакстанда, Европа өлкөлөрүндө да участоктор ачылган.